Бүгүнкү күндө мына баягы апрель окуясынан кийин контрабандага бөгөт коюу боюнча бул республикалык деңгээлде атайын бөгөт коюу иш-чаралары башталганда, мына ушул иш-чаралардын жүрүшүндө активдүү болуп, мына элдик кошуунун жардамы менен бир топ контрабанда кармалган. Акыркы убактарда ошол элдик кошуун иши башталгандан бери 10дон ашык аткезчилик кармалган. Булар ошол Тажикстандан жүк алып, Кыргызстанга алып өтүп, Ош, Бишкек шаарларына алып кетүү үчүн аракет кылган жарандардын жүктөрү кармалганда. Мына ушунда мисалы буга чейин элдик кошуундун ушул контрабандага бөгөт коюуга кандай салым кошо алды деген суроого мен мындай жооп берет элем. Эгерде элдик кошуун болбогондо кээ бир контрабанданы биз көрбөй калат элек. Анткени акыркы убакта мына Сүлүктүү шаарында болгон окуя баарыбызга белгилүү. Ошол көмүр Тажикстанга ташылып бара жаткан ошол оор жүк ташуучу унаа оодарылып калбаганда биз аны дагы биз көрбөйт элек да. Себеби ошол эле жерде 50 метр аралыкта ошол чек аранын атайын посту турат. Жалаң жерде жөө бараткан адам дагы көрүнөт да. Ошол жерде жана элдик кошуун жарандар тарткан видеодон карасак, аркы жагында ошол Тажикстан тарапта ошол көмүр барып төгүлүп кайра кайтып аткан бош оор жүк ташуучу унааны көрүүгө болот да. Эгерде ошол учурда элдик кошуун болбогондо же ошол КАМАЗ унап калбаганда, бул аткезчиликти дагы баягы укук коргоо органдары көзүн жумуп коймок деп айта алабыз да. Анан акыркы мына элдик кошуундар мага кайрылышат, көп кайрылышат. Күнү кармалса дагы, түнү кармалса дагы кайрылышат. Кээ бир учурда кармалган жүктөр мыйзам чегинде чара колдонуу үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилет. Өткөрүлүп берилгенде алар мамлекетке акча төгүшөт дагы, кайра эле бошотуп коюп атышат. Бирок элдик кошуунду бул канааттандырбай жатат да. Ошондуктан бул укук коргоо органдары менен элдик кошуунун ортосунда дагы бир аз пикир келишпестик дейбизби же элдик кошуунун тарабынан укук коргоо органдарына болгон ишенбөөчүлүк пайда болуп жатат деп айтсак да болот да. Анан элдик кошуунун жарандардын айтымында мына акыркы убактарда аларга карата мындай кысымчылык көрсөтүлүп жаткандыгын айтып атышат. Себеби азыр эми укук коргоо органдары айтат, элдик кошуун акчасын алып туруп кайра эле ошол аткезчиликти кое берип жүрөт депчи. Бүгүнкү күндө мына элдик кошуунун жарандары кайрылып атышат мага. Укук коргоо органдары, бийлик өкүлдөрү бизди каралоо үчүн булар ушул аткезчилик менен алектенген жеке ишкерлерден акча алып, анан кое берип жатышат деп айтып жатат да. Анан мунун канчалык баягы чын төгүнү бар, азырынча факты жок. Элдик кошуун айтабы же бийлик өкүлдөрү айтабы, мага ошол факты болсо гана мен ооба моосу туура деп айта алам да. Мен айтайын дегеним ушул аткезчиликке бөгөт коюуда бул элдик кошуундун салымы зор. Себеби эгерде ушу бийлик өкүлдөрү менен биргеликте иш алып барылса, бул аткезчиликке толугу менен бөгөт коюуга болот.